программасы. Кутман таңыздар менен урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз ободо уктурууларын улантып жатканын айтып өтөлү. Жаңы саатта сиздер менен амандашып жаткан Гүлжан Каражанова, ал эми режиссеру Бакыт Ашрахманов. Ысык көлдө тазалоо иштери дагы деле улантылууда. Суу астынан чыгарылган торлорду алуу менен өзгөчө кырдаал министрлигинин суучулдары улам иштерди жаңыртып жаткандыгын баамдоого болот. Суу астынан чыгарылган торлордун көбү жаңы экендигин көрүп жатабыз деп айтышкан суучулдар. Бул мыйзамдын тыюу салынган негизинде карабастан браконьерлик дагы деле болсо уланып жатканынан кабар берет деп кошумчалашты өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 12 мартынан бери президенттин жарлыгынын негизинде ысык көлдүн флора жана фаунасына зыян алып келген таштандыларды жана балык уулоочу торлордон тазалоо иштери масштабтуу иштер башталган. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн президенттин ысык көлдүн экологиясын сактоо жөнүндө жарлыктардын аткарылышы тууралуу кеңири кеп кылмакчыбыз. Студияда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин химия факультетинин профессору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгеги сиңирген кызматкер Сайнаке Бообекова, Ысык көл биосфералык аймагынын дирекциясынын директорунун орун басары Канат Сүйүндүков жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине араштуу био түрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаментинин бөлүм башчысы Азат Осмонов чакырылган. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Студияга кош келиңиздер. Урматтуу радио угуучулар, албетте биздин уктуруубуз түз эфирде өтүп жатат. Андыктан көлдү коргоо дегеле, көлдү кантип коргойбуз, кантип бүгүнкү күндө ушул муктаждык жаралып жатканда жапатырмак анткенде биз берметибизди сактап калганга болот. Ал жерде жалгыз эле ысык көлдүн суусун эмес, мындан сырткары биотүрдүүлүк, ал жердеги дегеле ошол жердеги жашылдуулук, жашыл аалам, жашыл дүйнө десек болот, жалпы өзгөчө корголуучу аймактарды коргоо жаатында суроолоруңуздар болсо биздин 3921 жана 90 жана 0502 3921 90 номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Мындан сырткары биз азыр Фейсбуктан, биринчи радионун баракчасынан онлайн чыгып жатабыз. Албетте ал жерден дагы пикир калтырууга мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңири. Анда биз кепти баштасак, Канат мырза, бул жерде конкреттүү түрдө бул жерде ысык көлдүн аймагын коргоо жөнүндө сөз болуп атат. Албетте илимпоздордун дагы оюн угабыз. Дегеле ушул жаатта бул биосфералык аймак деп биз азыр сиздин жетектеген мындай аймакты айтып жатабыз. Бул 98 жылдан баштап иштеп келет. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар. Мындай айтканда ысык көл биосфералык аймагы деген бул бүтүндөй ысык көл облусу дегенди түшүнөбүз. Кандай президенттин жарлыгынын алкагында кандай жумуштар аткарып атат? Негизи эле маселе эмнеде болууда? Саламатсыздарбы? Ысык көл биосфералык аймагы 2001 жылы уюшулган. 98 жылы башталып 623 токтом чыгып, андан кийин 1998 жылы биосфералык аймактар жөнүндө мыйзам чыккан. 2001 жылы ошол мыйзамга карата 40 токтом чыккан. Азыркы учурда ошол биосфералык аймактарды сактоо коргоо боюнча ошол мыйзамдардын, токтомдордун негизинде иш жүргүзүп келебиз да. Бул өзүңүз айткандай, бул ысык көл биосфералык аймагы жалпы ысык көл областынын административдик аянты ысык көл биосфералык аймак болуп, ошо 2001 жылы ЮНЕСКОнун курамына 411 номер менен кирген. Бул биз сыйынтыктана турган нерсе, себептен бул ысык көл биосфералык аймагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары болуп, ал жакта зоналарга бөлүнөт да. Бул өзөктүк зона, буфердик зона, өткө зона жана зона санация болуп 4 зонага бөлүнөт. Ошо ар бир зоналардын өзүнүн режимдери бар. Бүгүнкү күнү ошо режимдерин сактоо максатында ошо биосфералык аймактын дирекциясы иш жүргүзүп келет. Эми бул ысык көл областында биздин министрликке караштуу мекемелер бар, аймактык жаратылышты коргоо аймактык башкармалыгы бар, биздин дирекция бар. Сиз айтып өткөндөй, мына биздин
президенттин номер 131 жарлыгы чыккан ысык көл экологиясын сактоо жана кечиргиликтүү чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында пландуу иш чаралар уюшулган. Ал иш чаранын негизинде ар бирибиз ошо биздин пландык иштерге жараша иш жүргүзүп келебиз да. Биздин дирекцияны айта турган болсок, биздин негизги максаттарыбыздын бири ошо жаратылыш менен адам затынын байланышын камсыздоо да. Экологиялык изилдөөлөр жүргүзүү, мониторинг иштерин жүргүзүү, ошондой эле экологиялык агартуу иштерин жүргүзүп иш алып барып келебиз да. Аны былтыркы жылы ошо жарлыктан кийин биздин дагы ишибизди күчтөндүрүү максатында, ошо экологияны сактоо максатында биз өзүңүз айтып кеткен торлорду деп басым кылып атпайсызбы? Бул торлор чоң маселе болуп келгенде буга чейин дагы жарлык чыккандан кийин чоң иштер жүрдү. Бул ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен, экологиялык милициялар менен, бул экология милиция түзүлгөнү дагы жакшы болду. Ошону менен бирге биздин аймактык башкармалык жаратылышты коргоо алар менен да биргеликте ошо торлорду тазалоо боюнча чоң иштер жүрдү. Бүгүнкү чейин жүрүп жатат. Мен бир илимий иш жазгам, ошо аныктап бир 10 жылда канча тор чыгат депчи. Анан кийинки учурда азайды, жарлык чыккандан кийин көп жакшы иштер жүрдү десем болот. Биздин дагы ошол дирекция жана ысык көл таза коом менен биргеликте ошолордун дайверлери менен бирге жер астында, көлдүн астындагы жана көлдүн үстүндөгү таштандыларды, торлорду тазалоо боюнча да иштер жүргүздүк да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары мына кече жакында 24 миң метрден ашык тор жана 3 тоннага чукул таштанды чыгаргандыгын атайын видеого тартып интернетке жарыялашты да. Бул жерде торлор жаңы экендигин айтып атат. Мына ушундай эле болгон жумуштар буга чейин да жүргүзүлгөн, билесизби? Эсиңизде болсо былтыры суучулдун абдан ушундай кейип отурган видеосу чыгып, буга карата социалдык баракчасынан президент өзү дагы калкка кайрылуу жасады эле. Мына ушундай болгон көлдү сактасак, таза кармасак дегендейчи. Мындай айтканда бүгүнкү күндө көл чындыгында эле мындай сактоого муктаж болуп турат десек болот. Мына ушунча чыккан таштандынын өзү эле эмне дегенден кабар берип турат. Сайын экеже, мына илимпоз катары сиз дагы өзгөчө мына ушул айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирлер, адам факторунун таасири деги эле ошондой буюмдарды пайдаланабызбы? Айтор мындай аба атмосфераны бузганга болобу, айлана чөйрөнү бузганга болобу, эмне таасир эткени тууралуу көбүрөөк өзүңүздүн илимий китепчелериңиз да бар. Бул боюнча өзүңүз да изилдеп жүрөсүз. Айтып берсеңиз, негизи эле көлгө мына ушундай пластик желим баштыктарбы, айтор пластик бүтүлкө, синтетикалык торлордун зыяндуулугу, кооптуулугу эмнеде болуп турат? Аны радио катышуучулар байланышканда. Мен химикмин да. Анан мен ошо химиялык экология жагын эле билем да. Жанагы приказдарды, указдарды билбейм чындыгында. Анан химиясыз жашаа мүмкүн эмес болуп калып атабы. Бирок ошо химияны жакшы колдонуп, керектүүбүздү алып, ошо коопсуздук эрежелерин сактап эметсек жакшы болот эле. Анан ысык көл деле суулар, анын ичинде ысык көл да бар. Эмне менен болгонат? Жанагы көлдүн бою бүт эле айылда, тыягы деле, түндүк жагы деле, түштүк жагы деле бүт эле жыш айыл орношкон да. Анан алардын огороддору бар. Аларга болсо жер семирткичтерди чачышат, пестицидтерди чачышат. Аны дагы биздин кыргыздар нормасы менен чача албайт да. Агротехника азыр иштебейт болуш керек. Анан ошол сарыгып отуруп, ошо нитраттар дагы, фосфаттар дагы, анан пестицидтер дагы куят да, сарыгып тиги көлгө куят. Ал эми алардын адамдын ден соолугуна, жаныбарлардын ден соолугуна болгон эмеси бүт эле оорулар ошо химиялык заттардын азабынан болуп атат да. Мисалы нитраттар тиги баягы алма, дарбыздар кыпкызыл болуп, товарный көрүнүшү жакшы болгон менен
ичеге карын ооруларын козгойт да, иштерди өткөрүп адамдар эметкенде. Экинчи пестициддер деп. Пестициддердин былтыр менин магистрант кызым эметкен, аныктаган пестицид 40 пестицидди аныктады. Ошонун нормасы 0,05 миллиграмм, 0,05 миллиграмм килограммда болуш керек да, же 1 литр сууда болуш керек. А бизде андай эмес, андан чоң экен. Ысык көлдү аныктаган жокпуз биз, по Бишкектен Аламидин аларча сууларын аныктап, анан ал пестициддер болсо, кээ бир пестициддер бир тамчысы эле териге тийсе, диэтил пирофосфат деген өлтүрөт экен адамды. Анан ошону дагы нормасы менен эметпей, азыр биздин кыргыздар көнүп алды, чүйлүктөр деле, көлдүктөр деле жанагы ото чөптөрдү пестициддер менен, гербициддер менен кетирип атат да, чачып коюп. Анан ысык көл жанагы торду айтып атпайсыңарбы? Синтетикалык тор дал. Кебестен жасалбайт, жүндөн жасалбайт тор, синтетикалык материалдардан жасалат. Анан баклажкалар түшүп атат, пластмассалар түшүп атат эмеге, көлгө. Алардын баары ал жерде реакция жүрөт. Көлдүн ичинде эле көлдүн өзүнүн иондору бар. Таптаза эле суу эмес, H2O эмес. Көлдүн иондору бар да, алар менен кошулуп анан уулуу заттар дагы пайда болуп атат. Ал уулуу заттар тигилер чирип, синтетикалык материалдар акырын болсо дагы чирип келип эле анан уулуу заттарды чыгарып атат. Анын ичинде хлор да бар, эмеси да бар. Анан мен эмеден, адабияттан, литературадан көргөндө, алар жалаң эле канцерогендик эмес, ракты пайда кылуучу заттар эмес, а жерден мутагендик дейт, тиги эмеге, укум тукумга кете турган ооруларды пайда кылат экен. Анан тератогендик деген заттар болсо дагы чыгат экен. Ал болсо жанагы эмбрионго, түйүлдүккө таасир этип, 64 бала 100 баладан төрөлүп атат азыр. Инвалид болуп төрөлүп атат. 100 баладан 64 бала. 100 аялдан 18 рак менен ооруп атат. 18 бала лейкемия деп коет, аккан оорусу менен ооруп атат да. Бул 2021 жылы жашыл экономика концепциясы деген чыккан, ошондон алган данныйлар да. Анан ошолорду 14 киши, 114 киши процент нементкенде, анан 114 кишиси тукумсуз болуп калып атат. Демек, мына ошондой ысык көлгө биздин туура эмес мамилебиздин арты келип эле бул адам өмүрүнө, адам ден соолугуна чоң дагы айтайынчы, оор металлдар деп коебуз. Коргошун калай сымапты алганбыз биз. Ал оор металлдар бензинге кошулат экен, коргошун кошулат экен. Тетраэтил коргошун дегенди кошот экен, жанагы дирт-дирттеп детонация болбош үчүн кошот экен да. Казакстандын бензини болобу, Россиянын бензини болобу. Анан алар күйгөн убактысында коргошун нано бөлүкчөсү дейт. Тетиги микро бөлүкчөдө аябай мындай чаңдан да 10⁻⁹ эме да, обратный сантиметр немеси. Ал эметпейт, чөкпөйт. Ал жеңил болгондон. Ал тарайт экен абага. Тарагандан кийин анан биз аба менен дем алганда кошо кирет экен дагы, ал чыкпайт экен кайра организмден. Кээ бир металлдар мисалы тер менен чыгып кетет, кээ бир металлдар заара менен чыгып кетет. А булар чыкпайт экен, коргошун чыкпайт экен да, муундарга топтоло берет экен. Муундарга топтоло, анан жана жаш кезинде эмеге отуруп калган, коляскага отуруп калган. А түйүлдүккө тийсе, ал дагы инвалид баланы төрөтөт экен. Инвалид бала төрөлөт экен. Сымабы болсо, сымап дагы жанагы эмелерден болот да. Сымап аккумуляторларын, батареяларын колдонот. Бауреки мында жок го, лампочкалар жана узун лампочкалар бар эле го илгери. Ошондо 150 миллиграмм сымап болот экен. Ал бир лампочка сынса, ошол 150 миллиграммы дейт, 500 миллион литр абаны булгайт экен. Анан ал сымап болсо, эмени пайда кылат? Бөйрөк, көз ооруларын пайда кылып, анан жанагы алжып калган. Жаш кезинде эле алжып калып атпайбызбы? Ошондой ооруга алып келет экен.
Сайын Акеже, албетте бул Илимий изилдөөңүздөр боюнча дагы кеңири кеп кылмакчыбыз. Ошо Ысык көлдүн мына жогоруда айтып атат, мына ушулардын баары дегенде бүгүнкү күндө биздин көлдүн айланасында ошол эле унаалардын көптүгү десек болот. Айрыкча сезон башталганда эс алуучулардын баардыгы тең ушул жакта өздөй агылат. Мунун баары келип туруп эле эми албетте экономикалык жагын да эске алышыбыз керек. Коргоо жаатында кандай жумуштар жүрүп жатат? Азат мырза, сиз кепти улантсаңыз, мына бүгүнкү күндө жогоруда белгиленген жарлыктары, желим бөтөлкөлөр айтор, бул жаатында өзгөчө корголуучу аймактар боюнча дагы кеп кылып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Эми биринчиден бул өзүбүз айтып жаткандай эле Ысык көл бул биздин өлкөбүздүн кыргыз элинин бермети, бир сыймыктануучу бир жерлердин бири деп айтып кетсем жаңылышпайм. Ошон үчүн ал жерге тийиштүү мамиле кылыш керек. Дагы эң биринчиден ошол Ысык көл облусу, буга чейин айтып атпайбызбы, жөн жерден эле Ысык көл облусунун баары биосфералык аймакка киргизилген эмес. Андан тышкары мына кесиптешим айтып кеткендей, бул ЮНЕСКОнун катарына дагы кирген тизмеси болуп, ЮНЕСКОга дагы жөндөн жөн аймактар кире бербейт. Бул ошондой эле ошол жерлерди мисалы сактоо үчүн буга чейин кесиптешим айткандай 4 зонага бөлүнөт. Ошонун эле мисалы өзөк зонасына бул Ысык көл облусунда жайгашкан мамлекеттик жаратылыш коруктары жана мамлекеттик жаратылыш парктары кирген да, өзөк зонасын түзөт. Ал өзөк зонасы дагы мисалы коруктар өзүнчө 3 зонага бөлүнөт. Мисалы коруктун дагы өзөк зонасында ар кандай чарбалык иштерге, илимий иштерден башка мындай терс таасирин тийгизчү иштердин баардыгына тыюу салынат да. Ошондой эле мамлекет жаратылыш парктары бар, ал өзүнчө режимдик зоналарга бөлүнөт. Ошолордун баары биригип келип бир ошону сактоого жана коргоого бир багытталган иштердин баарын камсыз кылат. Буга чейин мисалы президенттин жарлыктары чыгып келген, ошол жарлыктардын негизинде тийиштүү иштер аткарылып атат. Мисалы азыр экологиялык коопсуздукту жана климаттык туруктуулукту камсыз кылуу максатында президенттин жарлыгы бар. Ошол президенттин жарлыгына жараша жана 2024 жылга чейин жалпы эле республика боюнча биотүрдүүлүктү сактоо боюнча өзүнчө приоритеттер бар. Ошол приоритеттердин жана жанагы жарлыктардын негизинде жалпы эле республика боюнча өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын 10%га чейин жеткирүү азыр биздин республиканын милдети болуп турат да, биздин алдыбызда. Ошол милдеттин үстүнө дагы тийиштүү иштер жүрүп атат. Жерлерде өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын санын көбөйтүп атабыз. Ошол эле Ысык көлгө жараша айта кетсем, мамлекеттик жаратылыш парктары жана коруктарынан тышкары мамлекеттик корукчалар бар. Ошол корукчалар дагы мисалы белгиленген бир аймакты, жаныбарларды коргоо боюнчабы же болбосо бир кызыл китепке кирген жоголуу коркунучунда турган өсүмдүктөрдү сактоо боюнча дагы чоң болбосо да ошол аймакты сактап калган өзүнчө корукчалар бар. Андан тышкары мисалы мына өзгөчө корукчалар, микро коруктар жана жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуп жаратылыш аймактары деген дагы бар. Бул дагы өзгөчө корголуп жаратылыш аймактарынын категориясынын бири болуп эсептелет да. Өзүнчө бир ошондой аймактарды түзгөнгө дагы мисалы азыр мына 5 микро корукту түзүү дагы алды планыбызда турат да. Ошолордун баарын түзүү менен биз эми өзүңүздөр билгендей биз деле эмес, баягы жалпы дүйнө жүзүндө жалпы биологиялык ар түрдүүлүктү, флора фаунанын жалпы эле экологиялык экосистеманы сактоо максатында жерлерде дүйнө жүзү боюнча өзгөчө корголуп жаратылыш аймактары түзүлөт. Азыркы учурда мисалы мырза, ушул өзгөчө корголуучу аймактар дегенде адам таптакыр басып барбай турган, өзүңүз жогоруда айттыңыз, эч кандай бир чарбалык иштер, илимий изилдөө иштеринен башка эчтеке жүргүзүлбөшү керек деп. Кайсы жерлерге барганга болбойт?
буфердик зона деп коебуз, адам бара турган. Андан кийинки зоналарында мындай бүгүнкү күндө ошол эле сактоо, эл билет ошол жерлерди. Мисалы мамлекеттик жаратылыш коруктары деп атпайбызбы? Коруктары болсо бул 3 зонага бөлүнүп калат. Биринчиси бул негизги зона деп коет, өзөк зона. Бул жерде илимий иштерден башка иш аракеттердин баарына ядерный зона баардыгына тыюу салынат. Андан кийин эле буфердик зонасы кетет, өзөк зонадан кийин. Ал жерде дагы баягы терс ошо жаратылыш экосистемасына бир бузууга алып келчү бир иш аракеттерге дагы тыюу салынат да. Андан кийин эле корголуучу зона деп коет. Корголуучу зонада бул чектелген бир негизги чарбалык иштер деп коет. Ошолордон башка иш аракеттерге да тыюу салынат. Мисалы парктар болсо 4 зонага бөлүнөт. Ошо 4 зонанын бирөөсү бул туристтик жана рекреациялык зона деп коет да. Түшүндүрөбүз. Асат мырза, айтайын дегеним ошол эле канча бул өзгөчө корголуучу аймак бар, алардын атын да айтып өтсөңүз, анан кийин жанагындай болгон зоналарда чындыгында эле ошондой жумуштар жүргүзүлүп атабы же айрым учурларда бир интернетке жарыяланып кетет, өзгөчө корголуучу аймактарга деле салып жиберген учурлар болуп атпайбы? Ошол жердеги жан жаныбарлар, ошол жердеги баалуу дарактар деп мындай кыйылып кетиши болуп атабы? Биздин түз байланыштуу угарманыбыз бар экен, албетте суроосун кабыл алып, анан сөзүбүздү улантсак. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, сиздин сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыз? Конокторго суроо бар эле да. Ооба. Көлдү сактайбыз деп атабыз, көлдү коргойбуз деп атабыз, бермейт деп атабыз. Анан Кыргыз Республикасынын президентибиздин жарлыгы чыкты эле 13 майда 150 номер менен. Аякта факталып турат да. 2022 жылдын июлунан баштап ар бир санаторийлерде, пансионаттарда биотуалеттер камсыз болсун деп турат да. Ошонун аткарылышы азыр жок го деп такыр. 2 жыл өттү, бирөө да аткарылган жок да. Бул президенттин жарлыгы эмне үчүн аткарылбайт деген суроо туулат да. Эмне менен ушуну аткарбагандар? Аткарбагандар кетпейби? Бул жерде Ысык көлдүн экологиясын коргоого кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагындагы бул канализация же болбосо саркындуу суулар жөнүндө кеп болуп атат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыз. Мен айтайын деген сөз муну мен ортодон кошулуп калдым. Теманы башын түшүнбөй калдым да. Анан кийин бул жерде эме деп атпайбы, жанагы өзгөчө корголуучу аймактарды коргоо, ошону түзгөн атабыз деген сөздөр болуп атпайбы? Ооба. Ушундай бир жанагы китептерди дагы коргогон бир эмелер ачылат дегендей айтканын түшүнүп атам да. Анан менде бир тарыхый маалыматтар бар эле, бир жакшы ушу ата бабабыздын жанагы көмүктөрү калып аткан жактары бар эле. Мен тарыхка кызыккан адаммын. Урматтуу радио угуучу, биз сизди түшүнүп атабыз. Сиз китептер, тарыхый маалыматтар жөнүндө, биз бүгүнкү күндө өзгөчө корголуучу аймак деген бул жаратылыш аймактары жөнүндө кеп болуп атат. Албетте биздин бул боюнча дагы уктурууларыбыз бар. Андыктан биздин радио күзөттүн номерине чалып дагы байланышсаңыз болот экен. Биз угармандардын суроолоруна жооп берсеңиздер. Канат мырза. Жарлыктардын аткарылышы жөнүндө кеп болуп атат. Ооба, мен түшүндүм. Бул жарлыктардын аткаруу боюнча биздин жана сөзүмдүн башында айтып кеттим, ар бир мекеменин өзүнүн иш максаты, милдеттери бар. Азыр бул иштер боюнча биздин аймактык Ысык көл аймактык башкармасы иш алып барып атат. Азыркы учурда 1127 эс алуучу жай бар. Алардан да 126 саркынды тазалоочу жайлары бар. Алардан да 160 эс алуучу жана саркындуу жайлар кошулган да. Ошо жарлыктан кийин азыр дагы бир кошумча ошо 21 тазалоочу курулмалар салынган да. Ал эми биздин тарыхчы агабыз айтып кетпедиби, тарыхый эстеликтер деген бул эң жакшы нерсе.
биздин дагы ошол ысык көлдү ошо өзгөчө корголуп жаратылыш аймактары менен эле биргеликте ошо тарыхый мурастарды сактоо дагы биздин ошо милдеттерибиздин бири да. Анан ушул нерсеге көңүл бөлүп анан жана коруктарды түзүү боюнча да айтып кетпедиби туура. Биз азыр баягы коомчулук менен биргеликте иш алып барып атабыз да. Бул жаратылышты коргоо жеке эле жаратылыш коргоо кызматкерлеринин милдети эмес, бул жалпы баарыбыздын милдетибиз да. Ошол себептен азыркы учурда ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коомчулук, коомдук уюмдар менен биргеликте жакшы иштер жүрүп баштады. Мисалга айтсак, коруктар түзүү боюнча ошо коомчулуктун арасынан мына мен Ак Булуңду мисал катары айтсам болот. Ошо Тоң районунда Ак Булуң айыл аймагында Ак Булуң кичи корго түзүлдү да. Ошону ошол жердеги жергиликтүү калк ушул жерди сакташыбыз керек экен. Ушул жерде канчалаган канаттуулар келет, канчалаган өсүмдүктөр бар, кызыл китепке кирген өсүмдүк жаныбарлар бар. Бул биздин ата бабабыздан келаткан байлыкты кийинки муунга өткөрүп берүү баарыбыздын милдетибиз деген максатта бир иштер жүрүп атат. Ошол менен эле бирге Түп районунда дагы ошол эле коомчулук элдер биз корук түзүшүбүз керек экен деп ошондой баалуу жерлерди корук кылып түзүп ошо биргеликте иш алып баралы деген бир жакшы иштер жүрүп баштады да. Ал кандай болгон мындай корук ала турган биздин флора менен фауна бар экен ошол эле Түп менен ошол эле Ак Булуңду алганда? Ооба, бул жак коргоого алыш үчүн дагы бир өзүнүн критерийлери да бар, туурабы? Ооба, азыр ошо 267ден ашык куштун түрү бар. Ал Ак Булуңда, мындай айтканда, Булуңда бүт куштар, баягы келин куштар ошол жерден көпчүлүгү ошол жерде болот. Себеп дегенде ал да суулуу саздак жерлердин бирине кирет. Суулуу саздак жерлерди коргоодо чоң маанилүү. Анан ал жерде келген куштар ушундай бир кооз жер да. Анан албетте бул жерде эл аралыктагы конвенциялар бар эмеспи? Ошол эле Рамсар конвенциясын алсак, суулуу саздак жерлерди коргоо боюнча. Ал эми Түптөгү корукчачы? Түптөгү дагы ошо суулуу саздак жерлердин бирине кирет. Ал жакта дагы ошо коомчулук өзлөрү ошо инициатива кылып бүгүнкү күнү түзүлдү. Эми баягы административдик бир иштери калды. Дагы ушундай корукчалар түзүлүп, бул корукчалар түзүү боюнча өкмөттүн токтомунда чыккан. Азыркы учурда ошо коомдук уюмдар дагы ошол корукчалар түзүү боюнча да көп иштер жүрүп атат да. Жалгыз Түп менен Ак Булуңда же башка жерлерде? Башка Кыргызстан боюнча жүрүп атат. Бирок көл боюнча айтылып аткандан кийин мен ошо Түп менен Тоң районун мисал кылып айтып атам да. Бул жерде флора фаунаны айтып атпайбы, ошо биздин эле милдетибиз эмес, баарыбыз биргеликте сакташыбыз керек деген биздин ошо элдин баягы экологиялык билимин жогорулатмайынча биз экологияны сакташтан кыйынга туруп атпайбы. Ошол себептен биздин негизги милдеттерибиз ошо коомчулук менен баягы жаратылыш менен коомчулуктун байланышын камсыздоо болуп атат да. Элдерге көбүрөөк экологиялык агартуу иштерин жүргүзүп, азыр мурункуга салыштырмалуу менин көз карашым элдин аң сезими ойгонуп, азыр сактап калышыбыз керек, коргошубуз керек деп биз жанагы илим иштер жүргүзүү боюнча да Кыргыз Түрк Манас университети менен иш алып барабыз да. Анан алар бир жакшы бир презентация кылып беришти, бир Американы мисал кылып. Ошол жерде дагы туризмди өнүктүрөбүз деп, баягы көлдүн жээгине баягы коттедждер сала беришкен, бирок аяга келип көл балырга айланган да. Анан эми азыр ошо көлдүн жээгиндеги баягы салган пансионаттардын ээлери баары көчүп кетишип, эми балырдан арылуу чоң маселе болуп турат да. Ошону мисал кылып биз эмтен сакташыбыз керек, алдын алыш керек деп, эмне үчүн президентибиз ошо атайын жарлык чыгарып, ошол көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгич чаралар жүргүзүлсүн деп ошого басым кылып атат да. Ошону биз коомчулук менен биргеликте иш алып барышыбыз керек деп түшүнүш керек. Сиз айткандай мына синтетикалык торлордон арылуу боюнча деп. Чындап келгенде кээ бирөө ошол синтетикалык торлорду колдонуп жашоосу ошон менен болуп калган да. Бирок ушундай баягы браконьерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен
келип биздин ошол губернатор дагы баягы браконьерлер биз ошо торлорду алып чыгып атканда келип калышты бир 3-4 анан айтты, мына силер түшүнгө эмне жетишпейт депчи. Коргойлу ушул 5 жыл мына 3 жыл мораторий жарыяланган тиги президентибиздин дагы ошо балыктарды кармоого баардык балыктардын түрлөрүнө мораторий жарыяланган да. Анан эми бул көлдү сактап баарыбыздын милдетибиз да эмне жетишпейт, айткыла жумуш таап берели башка жактан. Бирок ошол көлдү сактайлычы биргеликте. Көлгө тийишпегиле, наоборот биргеликте иш алып баралы деген бир иштер жүрүп атат да. Аларга мыйзам бузуучулар кандай деген жообу бар? Негизи эле канча кармалып атат алардын? Атайын алардын да аты жөнү, кадимки эле биз көлгө дагы командировкага барган учурубузда үйлөрүнө чейин барганбыз. Билет экен эл ким балыкка чыга тургандыгын. Ой, эми ошону баягы Браконьерлер. Москвада бир күндө курулбайт дегендей. Бул эми Баягы баягы канда кээ бирөөнүн канына сиңип калабы, ошону менен баягы оокат өтпөй калчудай болуп, эми биз түшүндүрүп иштеринен кийин кээ бири бизге кошулуп баягы торлордон арылуу боюнча жардамдарын беришип, ушундай дагы эмелер бар да, фактылар. бул эми тор жана браконьерлердин балык уулоочуларга мүнөзү түшпөйт. Ошол эле кезде жана желим бөтөлкөлөр. Бул эми ар бир эс алуучуга туурабы, желим бөтөлкөлөрдүн зыяндуулугу Сайын акеже. Айтпадым. Жогоруда айттыңыз, ошол эле эместе жана саркындуу суулар жөнүндө кеп кылып атабыз. Саркындуу суулар Канат мырза айтып атпайбы, тиги балыр болуп кетиптир деп. Балыр эле жанагы нефти менен булганганда болот. Себеби нефтинин эмеси пайда болуп калат да үстүндө. Сууга ербейт ал. Пленка пайда болот да нефтин. Анан ошол тиги инфракызыл нурларын өткөрбөй калат экен да. Күндүн нурун өткөрбөй калат экен. Илимий иш боюнчачы, илим боюнча. Анан өткөрбөгөндөн кийин тиякта жана чирүү процесстери жүрөт экен. Ошондон жанагы жапжашыл болуп балырлар неметип сазга айланып атканы ошол экен да, нефти менен булганганда. А бизде тиги эмеде көлдө болобу башка жакта деле суулардын боюна куруп атышпайбы жанагы эмелерди. Анан канча машина барып атат, алар жууп атат, нефти түшүп атат да, көлгө деле түшүп атат. Анан жанагы жалпы экологиялык билим берүү дегенди мен такыр түшүндүрө албай койдум эч кимге. Себеби эл түшүнбөй атат байкуштар. Эмне кылсын, ошол мисалы резина жакканда эмне болот, тиги эмне булганат деп коебуз. Ал канча зыянга алып келип атат, канча эмеге алып келип атканын түшүнбөй атышат да. Анан ошон үчүн мен эмеге кылгам, тиги сунуш кылгам да. Силерге деле баягы радиого сүйлөгөндө эмете мектептин балдарына химия сабагын баштаганда эле ошол ар бир химиялык заттын экологиясын кошуп өтөлүү дегенде. Эч бир колдоо таппадым. Наоборот, ошо менин инициативамды тиги дипломниктеримди, эмелеримди кайра кулатып атышпайбы. Агартуучулук дегенде бул эс алуучулар эмес, ошол кичинекейден баштап тарбиялаш керек. Садиктен баштап тарбиялаш керек. Канчалык бул зыян деген нерсени бала түшүнүш керек. Азат мырза, эми бул жерде өзгөчө корголуучу аймактар деп атпайлыбы? Мына ошол жерде өзгөчө корголуучу аймактардын бүгүнкү күндө агартуучулук, билесиз, буга чейин эл аралык жаратылыштык коргоо уюмдары да бар эмеспи? Ал жерлерде ушундай элге түшүндүрүү иштерин жүргүздү эле. Канчалык бүгүндө жергиликтүү тургундар өздөрү түшүнөт дегенге болот. Эс алуучулар булар өзүнчө кеп. Бул жерде ысык көлдү коргош үчүн жергиликтүү тургундар өздөрүнүн дагы аракети болушу керек. Азыр эми жалпысынан айтып кетсек, Кудайга шүгүр десем жаңылбайм. Негизи эле мурункуга караганда, биздин билишибиз боюнча мурункуга караганда азыркы элдердин, ошо жергиликтүү элдердин, ошол өзгөчө корголуп жаратылыш аймактарына жакын жайгашкан элдердин аң сезими, жаратылышка болгон аяр мамиле кылуу аң сезимин деңгээли жогорулап калды да бир топко. Ошон үчүн мына буга чейин айтып атпайбызбы? Кесиптешим айтып атат, өзүнчө жана микрокоруктарды өзгөчө жергиликтүү маанидеги өзгөчө корголуп жаратылыш аймактарын түзүү өзүнчө токтом чыгарылдык деп. Өзүнчө токтом чыгарып, ошолордун түзүлүшү жана иштөө тартиби боюнча токтом чыгарылган.
Эми ал жергиликтүү маанидеги микрокоруктар деген бул именно ошол жергиликтүү калктын демилгеси менен түзүлөт да. Ошолордун иш аракети, ошолордун баягы өзүнүн жерин сактап калуу бир максаты, мындай аракети болот да. Анан кийин жерлерден бизге сунуштар түшөт. Ошол эринбей, ошол башка бир региондордон болсо дагы биздин ушул ишканабызга келип, биз деген мына могу жерден болобуз, биз жергиликтүү жамаат болуп атабыз, же болбосо жаштар комитетин түзүп, ушул жерде мисалы бизде бир жаныбарлар болуп атат. Ошол башка тараптан элдер келип, ошол жаныбарларга баягы аңчылык кылып кетип атат, же болбосо кармап кетип атат. Ошонун алдын алып, ошого каршы биз күрөшөбүз деп, ошондой жерлерди ачып калабыз деп иш аракеттерди кылып атышат да. Ошондой нерселер бизди мисалы азыркы күнү абдан сүйүндүрүп атат. Анткени мындайда жанагы өзгөчө курул буга чейин дагы айтып кетпедиңизби, атап кетсеңиз деп, 10 мамлекеттик жаратылыш кору анан 13 мамлекеттик жаратылыш паркы, бул жалпы чоң ÖKJалар да. Андан тышкары дагы мамлекеттик корукчалар дагы бар. Анан ошол мисалы корук же парктардын кызматкерлери, мисалы биз квартал сайын отчеттуулукту алып турабыз да. Ошол жерде баягы планово киргизилген да. Экологиялык агартуу иштери деп, бул өзүнчө бир чоң иштердин бири. Биринчиден ошол кызматкерлер тарабынан ошол жергиликтүү мектептерде барып, ошол экологиялык агартуу иштерин жүргүзүшөт. Андан тышкары мына жаз айында жыл сайын парктар маршы деген өзүнчө иш чара жүргүзүлөт. Ага дагы өзүнчө акча бөлүнүп, баягы массово жаштарды, мектеп окуучуларын чакыруу менен ошол иштердин баары жүргүзүлөт да. Анан ошол иштер дагы бир жакшы бир деңгээлде азыр өткөрүлүп жатат. Анткени мына уже биз результатын көрсөк болот, жыйынтыгын. Жерлерде ошол жерлердин адамдардын жаратылышка болгон мамилесинин, баягы аң сезиминин деңгээлинин жогорулашын ошондон көрсөк болот деп мына айтам. мисалы билесиз, быйыл өзгөчө коргоо ысык көл биосфералык аймагында жана желим баштыктарды колдонгонго тыюу салынып 1-январдан баштап, мына бүгүнкү күндө айыппул да салына баштагандыгы белгилүү болуп атат. Бул ошол желим баштыктын зыяндуулугун бүгүнкү күндө ошо коомчулук билбегендиктен болуп атат деген болобу? Ошол жогоруда сиз айттыңыздар, баардыгы аң сезим агарып түшүнүп баштады депчи. Деген менен моңдой болгон терс көрүнүштөр да болот атат. Бул ошол жердеги ишкерлик субъекттерде болуп атабы? Азыр ошол канчалык деңгээлде аткарылып атат дегенге болот? Бул ошол акцияны мисалы мыйзам чыккандан кийин эле биз Ысык көл облусунан баштоону туура көрдүк. Эң биринчи эле ошол жерден. Анан биздин байкашыбыз боюнча дагы баягы биз атайын мен тааныштардан дагы, достордон, баягы ошол жердеги кесиптештерден сурап аттым да, кандай деңгээлде аткарылып атат деп. Ошол биз деле атайын ишембиликтерге дагы барып турдук, мисалы. Анан азыркы учурда билбейм сиздерге кандай, бирок мен кичинекей мектепте окуган балдардан деле угуп калдым мындай. Көрсө жанагы желим бөтөлкө менен желим баштыктар мынча жыл жоголбойт турбайбы? Бул деген баягы сакталып тура берет экен, дагы зыяндуу баягы немелерди өзүнөн бөлүп чыгарат турбайбы? Биз ыргытпашыбыз керек экен деген нерселерди мен өзүм деле угуп таң калдым да. Мисалы акыркы 5 жылдан бери ошол сөз уже мындай аябай талкууланып атып, кичинекей балдарга деле жетти окшойт. Анан айтып атпаймынбы, ошол биздин корuk жана парктардын кызматкерлери түшүндүү иштерин жүргүзгөндө албетте ошону да камтып кетип атышат да. Канат мырза, мониторинг иштери тууралуу маалымат бериңизчи. Бул биосфералык аймактар, Ысык көл биосфералык аймагында бул мониторинг иштери да жүргүзүлүп туруш керек. Демек канчалык күндө ошондой расмий изилдөө иштери, иликтөө иштери эмнени көрсөтүп атат дегенге болот? Булго эми жогоруда Азат мырза эл арасындагы сурамжылоону айтып атат. Биз мониторинг иштеринде Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте жүргүзөбүз да.
жакынкы учурда биз куштарга, канаттууларга, келин куштарга байкоо салдык, алардын динамикасына. Ошону менен бирге биз планга дагы кошконбуз. Биз азыркы учурда мына суу маселе болуп атат. Көлдүн тартылышы, суулардын азайышы. Ошол себептен мурунку маалыматтарга таянсак 100дөн ашык көлгө куйма болсо, азыркы учурда ал куймалардын саны азайып кетти да. Анан ошого дагы мониторинг иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол канча азыркы учурда куймалар куюлуп атат. Быйылкы жылда да ошондой иштерибиз кошулду. Ошону менен бирге мына президентибиз көлгө балыктардын баардык түрүнө мораторий, 3 жылга мораторий жарыялады. Ошонун негизинде биз Айыл чарба министрлигинин балык департаменти менен биргеликте да иш жүргүзөбүз да. Ошо балыктарга алардын санын көбөйтүү максатында быйылкы жылы дагы 5 миллиондон ашык майда чабактар, форелдин жана сига лудоганын майда чабактары коюп берилди да. Көлдүн суусу чындыгында эле мындай канчалык тартылып калгандыгын баамдап атасыздар. Мындан мурунку бир аз эле убакыт мурун мына ушундай болгон, көл быйыл аябай жээги алыстап кетти деген сүрөттөрдү биз социалдык тармактардан көрүп калдык. Биз мурунку маалыматтарды карап көрсөк, бул көл тартылып кайра көбөйүп турган бул табигый кубулуш да, табигый кубулуш болгондо, бирок акыркы жылдары ошол климаттын өзгөрүшү чоң таасир берип атат деп суулардын тартыштыгы. Ооба себептегенде мындай көлдүн мындай караганда бир 3%га испарение болуп кеткен. Ошону менен биргеликте жана көлдүн тартылышы дагы мындай чоң мындай эмеге байкалды да. Тартылып бараткандыгы бул эми баягы күн ысык болгондуктан, жоксо климаттын өзгөрүүсүнөн бууланып табигый, кайра ошол эле мезгилде жана куюлмалары деп атпайсызбы? Бул ошол мөңгүлөрдөн дагы көлдөгү көз каранды. Ооба. Биздин угарманыбыз бар экен, суроосун кааласак саламатсызбы? Алло, мен жана чыктым эле, кайра дагы чыгып атам, кечирип койгула. Мен айтайын деген жанагы дөбөлөр барбы, мына байыркы эмелер, курганда күмбөздөр. Ошолорду корголобу? Анан бир адырда. Анан ошол дөбөлөрдү мен мына тарыхтан маалыматтарым бар да, тарыхтанчы. Анан кийин ошол маалыматтар боюнча бир сокур бир көз караш менен эмес, мындай бир өзүмдө билем деген адам билгенин айтат дегендей Манаста окудум, көп эмелерди неме кылдым тарыхтанчы. Анан кийин мен Манас атанын сүйүгү мына Түп районунда, ошо ичке суу айылында дөбөлөр бар ошо тетинде. Анан ошол жерге коюлган деген өзүмдүн маалыматтарымды бир 2 жылдан бери айылдагыларга айтып аткам да. Анан эми мурун эмес, канча кылымдан бери эметтей жүрүп, эми жакында ошону бузабыз, анан ичин карайбыз деп атышат да. Бул эми акимияттан айтылып атат. Анан ошол болсо болду, болбосо аны түздөп элге участок кылып беребиз деп. Рахмат, түшүнүктүү болду. Рахмат, баягы бизде Кыргызда патриот агаларыбыз, инелерибиз жок эмес азыркы учурда. Ошол биз Улус көл биосфералык аймагы ЮНЕСКОнун курамына киргенден кийин бул жеке эле ошол флора фаунаны эмес, ошо тарыхый эстеликтерди сактоо дагы чоң маселе да. Туура баягы сиз көтөргөн маселе боюнча биз баягы сиз да сурап кетпедиңизби? Биз мониторинг, ошо тарыхый эстеликтерге да мониторинг иштерин жүргүзөбүз да. Анан агайым менен бир байланышып, эфирден кийин байланышып, анан дагы көп маалыматтар бар деп атпайбы? Бизде ошол бизнес көл биосфералык аймагынын дирекциясынын ошо квартал сайын Аккуу деп бир журнал чыгарабыз. Ошол жакка дагы тарыхый эстеликтер, ошо жасалып аткан иштер боюнча, илимий иштер боюнча баяндап турабыз да. Анан эгерде актуалдуу болсо, ошону да биз элге жарыялап,
анан тарыхый эстеликтердин баягы курамында болсо биргеликте сактаганга. Буга чейин биз ушу экология жаатында адистердин дагы эксперттердин да оюн угуп көрдүк элек. Ошол жерде чычырканактардын, көлдү айланып өскөн чычырканактардын маанилүүлүгүн абдан белгилеп, мындан сырткары ошол саз дак жерлерди сактоо жаатында. Анткени саз бул сууну тазалап, анан ысык көлгө сууну тазалап берет деп айтышты эле. Бүгүнкү күндө ошол саздак жерлердин баарын кургатып, жанагындай болгон эс алуу жайлары курулуп атат, бадалдар кыйылып кеткен учурлары көп. Канчалык бул бүгүнкү көзөмөлгө алынды дегенге болот мына ушул жумуштарга? Бул суулуу саздак жерлерди коргоо боюнча бул Ысык көл областында 14 участок бар да, суулуу саздак жерлерде. Биз 2 февраль ошо суулуу саздак жерлер күнү биз ошо 2 февраль күнү басым кылып, биз ошо коомдук уюмдар менен, мекемелер менен биргеликте ошол Рамсар конвенциясын аткаруу максатында иштерди жүргүзөбүз да. Бул өзүңүз белгилегендей, бул чычырканак бул фильтр да көлдү тазалайт. Бул эстесине өскөн баягы өсүмдүктөрдү коргошубуз, бул эндемик өсүмдүктөргө басым кылып коргошубуз зарыл да. Эми баягы ал суулуу саздак жерлерди жанагы айтып аткандай коомчулук өзүлөрү инициатива кылып, кээ бир учурларда ошо коргойлу деп микрооргторду түзөлү деп атпайбы. Анан ошол жерден бул чычырканак бул эң көлгө керектүү кыйбашыбыз керек, аны сакташыбыз керек. Азыркы учурда түп лесхозунда мен билгенден бир 18 түрүн өстүрүп атат, баягы чычырканактын. Көбөйтүү максатында проекттер түзүлүп атат. Ак сууда да бир 20 гектардан ашык бир ишкер чычырканак өстүрөбүз деп атат. Бул жеке эле ошол көлдүн экологиясын сактоодон сырткары дагы адам баласына да көп баягы пайдалуу жактар да бар да. Эң негизгиси биз ушул көлдү тазалай турган көл жээктеги өсүмдүктөргө коргоого басым кылышыбыз керек да. Биз ошо жана сөзүмдүн башында да айтып кеткендей, биз Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргеликте ушундай экологиялык изилдөөлөр жүргүзүп, ошо чычырканактарга анан жаңы отургузулуп аткан көчөттөрдү дагы салыштырып көрүп, ушундай экология изилдөө жүргүздүк да, канчалык деңгээлде айырмасы бар депчи. Анан ошол чындап ошол жыйынтыгы биз ошол эндемик көчөттөрдү сакташыбыз зарыл. Азат мырза, албетте келип ушул өзгөчө корголуучу аймактарды ысык көл биосфералык аймак болобу, башка өзгөчө корголуучу аймактар мына ушул көлдүн экологиясын коргоого багыт алып жаткандыгын баамдап атабыз да. Анан билесиз, могу саркындуу суулар жөнүндө да сөз болуп кетти да. Текшерүүгө, ишкерлик текшерүүгө тыюу салынбадыбы бир жылга? Демек, мунун алкагында кандай жумуштар жүргүзүлүшү керек? Бул кандай ушул азыркы тапта абал кандай? Өзгөчө корголуучу аймак болгондо жалпы көл боюнча сиздердин да жумушуңуздар болуп атса керек. Бул мындай болуп атпайбы? Жалпы Ысык көл облусу биосфералык аймак болуп атат, бирок ошол эле жерде жанагы өткөөлүү зоналарында жанагы айтып жаткан эс алуу жайлары, пансионат, курорттор болуп атпайбы? Ал жерлерде ошол мыйзамда белгиленгендей алар ошо рекреациялык багытта өзүлөрүнүн жумушун аткара алат. Анан кийин эле тийиштүү мыйзамдарда белгиленгендей жана саркындуу суулары боюнча дагы коюлган талапка ылайык жумуштарын жүргүзүшү керек да. Анан жанагы текшерүүгө сиз айткандай мораторий киргизилген, бирок ал кандай деңгээлде азыр именно өтүп жатканын так айта албайт экенмин. Анткени баягы анын өзүн биздин министрликтин түзүмүндө экологиялык жана техникалык боюнча кызматы бар. Андан тышкары регионалдык башкармалыктар бар. Ошолор түздөн түз ошол иштерди текшерүү боюнча иштерди аткарат. Биздин компетенциябыздан ал кичине тышкары болуп калат. Ошон үчүн туура эмес жооп берип койсом да туура эмес болуп калат да. Деген менен сиздер
табигат сакчылары өзгөчө корголчу аймактарды коргошуңуздар керек. Ошол жердеги көрүнүштөргө өзүңүздөрдүн дагы бааңыздарды беришиңиздер керек тууралуу текшерүү иштери сиздерге тиешеси жок болгон күндө дагы. Демек ушундай көрүнүштөр бар дегенге болот. Андай көрүнүштөр бар болбой койбойт болуш керек. Ооба, туура айтасыз. Бирок баягы биз өзүбүздүн деңгээлде ошол мисалы биздин жанагы өзгөчө корголчу аймактардын өзөк зоналарында же болбосо буфердик зоналарында андай иштер жок, саркындуу суулар менен маселе жок. Именно ошол жанагы эс алуу жайларда дагы болушу мүмкүн. Эми менин билишим боюнча азыр ошол Ысык көл облусу боюнча именно ошол эс алуу жайларга карата бир чоң жана тазалоочу сооруженияларды түзүү пландалууда да. Ошол чоң тазалоочу сооружениялар эгерде ишке ашып калса, ушул көйгөйдүн бир чоң жагы чечилип калабы деген ойдомун да. Убактыбыз дагы жыйынтыкталып барат. Сайын эже, элге айтар сөзүңүз, илимпоз катары. Элге айтарым ошол экологиялык билимди бериш керек. Ар бир адамдын, ар бир окуучунун жүрөгүнө жеткириш керек да. Моорики момундай зыян, моорикини жакпагыла, момундай ишти иштебегиле, момундай эме кылбагыла деп. Ал указ менен, приказ менен аны жеткире албайсың. Себеби мисалы парниковый газдар жөнүндө президенттер чогулуп, бүт өлкөнүн президенттери чогулуп, алигиче чейин эле чече албай атпайбызбы? Парниковый газ чыгып атат, баары бир мөңгүлөр эрип атат, баары бир суу ташкыны болуп атат. Ар бир киши, мисалы мен өзүм же бала болобу, ошон үчүн мектептен баштап бул химиянын эле азабынан болуп атат ушулар көпчүлүгү. Конечно, куштардын жана бак дарактарды мен билбейм, биолог эмесмин. А вот жанагы ошол эле парник газдары, мөңгүлөрдүн эриши, температуранын жогору болуп атышы баары химиянын эле, химиялык заттардын эле тиешеси бар. Айланып келип эле, ошол айланып келип эле. Анан кийин булар жакшы Манас университети менен тиги иштешип атышыптыр. Аякта эме, биздин улуттук университеттин химиктери жок буга. Менден башкага тиешеси жоктой сезишет да, тиешеси жоктой. Заведующий кафедрабыз Дүйшөнбаева деген эме биофакты бүтүптүр тиги Арабаевтан. Анан баягы комиссия 9 класстык билими бар экен деди. Анан ошо кантип эметпегеле. Анан жок, мен айтайынчы, мен ошол экология боюнча убактыбыз калды. Экология боюнча 20 жылдан бери изилдеп келатам да. Мага жанагы инвалид болуп төрөлгөн балдардын ата энесинин, ошо балдардын убалы, ооруп аткандардын убалын ойлоп неметем да. Анан бизде болбой эле ошол экологияны ар бир эмеге берели деп эле ташрифке жетти менин арзым. Түшүнүктүү. Сайын мырза, албетте үнүңүздү бүгүн дагы укту деп ойлойбуз. Силерден эфириңерди пайдаланып мен Садыр Нуркожоевичке да айтайын деп атам. Ошол эле киши калды азыр. Менин арзымды текшербеген. Рахмат, урматтуу кайра эле баягы. Урматтуу радиолучулар, биз бүгүн Ысык көлдү коргоо жаатында кеңири кеп кылдык. Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин химия факультетинин профессору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Сайнеке Бообекова, Ысык көл биосфералык аймагынын дирекциясынын директорунун орун басары Канатбек Сүйүндүков жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу бөлүм башчы Азат Осмонов менен маектештик. Саламатта калыңыздар. В Бишкеке 9 часов.